Оскар, Оскар, Оскар. Генерал болгусу келбеген Джокер, Джокер эмес дегенде эле Оскар сыйлыгын алгысы келбеген актер, актер эмес десек дагы болот. Аталган сыйлык 1929-жылы негизделгенден бери кино жаратуучулар үчүн эң жогорку чекит болуп саналат. Андан бери кесипкөйлөрдүн кылган эбегейси зор эмгеги үчүн деп 3100дөн ашуун Оскар сыйлыгы тапшырылган. Албетте, жыл сайын өткөрүлчү сыйлык тапшыруу аземинде дагы көптөгөн кызыктуу окуялар болуп келген. Бүгүн болсо дал ошол кызыктар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул KG Top 5 YouTube каналы. Баштадык. 1940-жыл 29-февраль. Лос-Анджелес шаарындагы Амбассадор мейманканасынын концерттик залында ошол маалдагы бардык мен деген кино жаратуучулары чогулуп жаткан маалы. Анткени дал ушул жакта 12-чи Оскар сыйлыгын таратуу аземи болгону турат. Бул кече кино тарыхында көзгө көрүнүктүү бир окуясы менен жазылып калган. Анда «Унесенные ветром» тасмасы 13 категорияда номинацияга көрсөтүлүп, анын ичинен 8-инде жеңип алган. Жана эң кызыктуусу экинчи пландагы эң мыкты актриса айым номинациясы болгон. Бул категорияда «Унесенные ветром» тасмасында «Мамушка» аттуу каарманды кара терлүү Хэтти Макдэниел аттуу актриса жеңип алган. Бул Оскар тарыхындагы кара терлүү актер же актрисанын биринчи жеңиши эле. Эстете кете турган болсом, 1940-жылдар демократиянын борбору деп эсептелинген Америка Кошмо Штаттарында расалык теңсиздик күч алып, кара терлүү адамдарды экинчи сорттогу адамдар катары кабыл алышып, көптөгөн мейманкана, ресторан, клуб, концерттик зал, магазин сыяктуу эл көп жүрчү жактарга оңой менен киргизишчү эмес. Бул нерсени «Зеленая книга» тасмасында жакшы көрсөтүп кетишкен. Доктора Ширли не пускают в ресторан. О, я прошу прощения, но таковы устоявшиеся традиции и правила клуба. Конечно, вы понимаете. Нет, я этого не понимаю. Хэтти Макдэниелди керек болсо азем өтө турчу Амбассадор мейманканасына дагы киргизбей коюшкан. Бирок тасманын продюсери Дэвид Селзник болгон аброюн колдонуп жатып, Макдэниелди аземге алып кирип кеткен. Ошондой болгон күндө дагы актардын арасындагы жалгыз кара терлүү актрисаны ресторандын эң артындагы кичинекей столчого жалгыз отургузуп коюшкандагы башка столдорго басып барууга, башкалар менен сүйлөшүүгө тыюу салышкан. Ошенткен күндө дагы Макдэниел жеңишке жетти. Оскар сыйлыгын алды деген күндө дагы жашоосу түп тамыр менен өзгөрүп кеткен жок. Ооба, Голливуддун эң алдыңкы жылдыздары менен жылуу мамиле түзүп, ар кандай отуруштарга, майрамдарга чакыруу ала баштады. Бирок ошол эле маалда Американын кара терлүү аудиториясы Хэтти Макдэниелди катуу сынга алышкан. Анткени кара терлүү адамдар кулчулукка каршы күрөшүп жатышса, Макдэниел болсо кара терлүү адамдардын кулчулугун баса белгилеп, кандайдыр бир деңгээлде керек болсо даңазалап жаткан тасмага тартылганын терс кабыл алышкан. Чё, брат, рылом не вышли? Ошентип актриса бир жагынан Оскар сыйлыгын жеңип, сүйүнүчү койнуна батпай турган маалда, экинчи жагынан менин туугандарым деген адамдары ага каршы экенин түшүнүп, абдан ыңгайсыз абалда калган. Я тащу это бремя, презираемый даже чернокожими, ведь для них я тоже чужой. Я недостаточно черный и недостаточно белый. Скажи мне, кто я? Скажи, Тони, кто я такой? Эң көп Оскар сыйлыгын ким алган деп ойлойсуңар? Актер же актриса катары эле эмес, деги эле кинобизнес индустриясына тиешелүү. Ди Каприо бир эле Оскардын ээси, Джонни Депп дагы эле Оскары жок. Джек Николсон болсо 3 Оскарга татыган. Ал эми эң көп Оскар сыйлыгын режиссер, сценарист, продюсер, мультипликатор Микки Маустун атасы Уолт Дисней алган. Уолт Диснейдин капчыгында 26 Оскар сыйлыгы камтылган. Баш аягы бул сыйлыкка 60 жолу номинацияга коюлуп, 22 жолу жеңишке жеткен дагы 4 жолу кинонун өнүгүшүнө кошкон өзгөчө салымы үчүн сыйланган. 1939 болсо чоң экрандарга алгачкы жолу толук метраждуу мультфильм «Белоснежка и 7 гномов» көрсөтүлгөн. Буга чейин мультфильмдер ашып кетсе 5-10 мүнөттүк гана болгондагы кино жаратуучулар бул жанрдын келечеги жок деп эсептешкен. Бирок Уолт Дисней мындай ой-пикирлерди жокко чыгарып, дүйнө жүзүн таң калтырган. Бул жетишкендиги үчүн албетте Оскар сыйлыгы менен сыйланган. Болгондо дагы бир кадимкидей Оскар сыйлыгы жана 7 кичинекей миниатюралык Оскар сыйлыктары тапшырылган.
Спасибо. Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Оскар жашка карабайт. Сыйлыктын тарыхындагы эң улуу жеңүүчүсү Энтони Хопкинс болуп саналат. Ал 2021 жылы жарык көргөн Отец аттуу тасмасындагы образы үчүн Оскар сыйлыгын алып жатканда 83 жашта болчу. Ал эми эң кичүү Оскар сыйлыгынын ээси болгону 10 жашында эле бул сыйлыкка татыктуу ойногон актриса Татум О'Нил болгон. Аталган актриса 1973 жылы жарык көргөн Бумажная луна тасмасында Эдди Логгинс аттуу каармандын образын жараткан. Кызыктуусу бул кино актрисанын дебюттук тасмасы болчу. All I really want to thank is my director Peter Bogdanovich and my father. Thank you. Кино тарыхында эң көп Оскар сыйлыгына ээ болгон тасмалар булар 1959 жылы жарык көргөн Бен Гур тасмасы, Джеймс Кэмерондун Титаник тасмасы жана албетте Питер Джексондун легендарлуу үчилтиги болгон Властелин колец тасмасынын 3-чү бөлүгү Возвращение короля тасмасы болуп саналат. Аталган 3 тасма тең 11ден Оскар сыйлыгын жеңип алышкан. Титаник 14 номинацияга көрсөтүлүп, 3 номинациядан жеңилип калган. Бен Гур 12 номинациядан бир жолу жеңилип калган. Ал эми Властелин колец Возвращение короля болсо 11 номинацияга көрсөтүлүп, бардыгынан жеңип чыккан. Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи 1929 жылдан бери өткөрүлүп келсе дагы, биринчи жолу айым режиссер 2010 жылы гана эң мыкты режиссер номинациясынан жеңүүчү деп аталган. Ошондо дагы өзүнүн күчү менен эмес, мурунку күйөөсү Титаник тасмасынын жаратуучусу Джеймс Кэмерондун жардамы менен. Анткени Кэтрин Бигелоу Повелитель бури аттуу тасмасы менен Оскар сыйлыгына ат салышы баштаганда Джеймс Кэмерон дагы Аватар тасмасы менен бул номинацияда бар болчу. Бирок Джеймс Кэмерон чыныгы джентльмен катары эски сүйгөнүн сыйлап, Аватар тасмасын бул жарыштан өз ыктыяры менен алдырып салгандагы Кэтрин Бигелоу айымга Оскарга жетүү максатына жол ачкан. Бирок бардык эле Оскар сыйлыгын сүйүнүү менен кабыл ала бербейт. Мисалы 1936 жылы сценарист Дадли Николс Осведомитель тасмасы үчүн сыйлыкка татыган. Бирок драматург өз ыктыяры менен бул сыйлыктан баш тартып койгон. Анткени ошол маалда Голливуд сценаристтери менен продюсерлер арасында чоң пикир келишпестиктер жаралып, сценаристтер Оскар сыйлыгына бойкот жарыялашкан. Ал эми Дадли Николс болсо мындай жоругу менен өз кесиптештерине колдоо көрсөтүп жатканын билдирген. Дагы бир жолу 1971 жылы Джордж Кей Скотт аттуу актер Паттон аттуу тасмасындагы эмгеги үчүн Оскар сыйлыгына татыган дагы, бирок сыйлыктан өз ыктыяры менен баш тарткан. Мындай жоругун актер төмөнкүчө түшүндүргөн. Оскар тапшыруу аземи бул жөн гана тасмаларды кымбатыраак сатуу деп түшүнөм. Ал эми адамдардын эмгегин салыштыруу менимче туура эмес. Ким жакшы ойноду, ким жаман ойноду, аны академиянын өкүлдөрү аныктабайт жана андайга эч кандай акылары жок деп түшүндүргөн. Бирок эң кызыгы Джордж Кей Скотт Оскардан башка Золотой глобус жана Бафта сыйлыктарын унчукпай эле жылмаюу менен кабыл алган. Легендарлуу Марлон Брандо дагы өз убагында Оскар сыйлыгынан баш тарткан. Анда Брандо Фрэнсис Форд Копполанын Крестный отец тасмасындагы Вито Корлеоненин образы үчүн сыйланган. Бирок актер тапшыруу аземине дагы катышкан эмес, сыйлыкты дагы алган эмес. Бирок өзүнүн ордуна индеец уруусундагы бир Сачин Личфейзер аттуу кызды жиберген. Бирок ал кыз дагы көрсө жөн эле актриса экени кийинчерээк тастыкталган. Мындай жоругу менен Марлон Брандо американецтер кырып, жок кылып жаткан индеецтер урууларынын глобалдуу маселесине коомдун көңүлүн буруу аракетин кылган деп айтылып келет. Чындыгында ошондойбу же бул жөн эле тентек таланттын шоктугубу, бир Кудай билет. Кийинки чыгарылыш эмне жөнүндө болушун каалайсыңар? Комментарийге жаза кетүүнү унутпагыла. Сиздер менен KG Top 5 YouTube каналы болду. Каналга катталып, лайк басып, колдоп кетүүнү унутпаңыздар.